Жумушума байланыштуу үйгө дайым кеч келчүмүн. Келинчегим да кеч кайтат. Үйгө келгенде эле тынч отуруп калмай жок. Балдарды карамай, тамак жасамай, кир жуумай, үй жыйнамай, кыскасы үйдүн түйшүгө. Бир күнү адаттагыдай эле убакта үйгө келсем, келинчегим менден 15 мүнөттө эрте келип кир жууп жатыптыр. Кирпигинен тартса жыгылчудай байкушум. Жүзүнө өңүлө карадым да, качанга чейин ушинтип кыйналасың? Ишиңди жейиштир, же болбосо токол алам дедим. Мени таң кала карап, ал каякта жашайт алсаңыз, үйүбүз тар эмеспи деди. Батышабыз деп койдум. Эртеси чалдым да, бүгүн үйгө эртерээк бар, сага күндөш алып барам. Даярданып тур деп телефонумду өчүрүп койдум. Кайра чалып атты. Трубканы көтөргөн жокмун. 33 кабыл алынбаган чалуу болду окшойт. Кыскасы күн өттү. Күндүз токолду, бүгүн кечинде үйгө барабыз. Күндөшүңдүн айтканынан чыкпайсың, кызматын кыласың деп сүйлөшүп койгон элем. Атасына 22 000 сом калыңында төлөдүм. Кечинде таксиге салып үйгө алып бардым. Баса албайм, кантип киребиз үйүңүзгө дегеннен таксист экөөбүз ынабаганына карабай 4-чү кабатка көтөрүп чыктык, тердеп тепчип. Эшикти такылдатсам, дароо ача койбоду. Көпкө такылдаттым, ачпайт, тепкиледим, акыры ачты. Келинчегимдин көздөрү шишиген, ыйлаган окшойт го чамасы. Күндөшүң келди, тосуп ал десем, дулдуңдап арткы бөлмөгө кирип кетти. Таксист экөөбүз токолду эптеп алып кирдик да, жуунушу бөлмөгө жайгаштырдык. Жибинен кармап токко сайып, койругун канализацияга булап, таксистти жөнөтүп ийдим да, кемпир, келеме, күндөшүң кызматыңа даяр деп келинчегимди жетелеп келип, автомат кир жуучу машинаны көрсөттүм. Жинди деп бир күлүп, бир ыйлап кучактап калды. Ошондон бери үйдө токол кызмат кылат. Ибрагим Балтабаев. Каналга катталып, коңгуроочону басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.